Рахмат, Гүлнар Маришевна, жөлөкпөлдөр жөнүндө мындай дагы совокупный доходкочу мага таластан жараныбыз кайрылып атат да. Менин жолдошум эми расмий иштебейт, бирок деген подработкага кээ бирде СТОго чакырса ошол жакта жардам берип калат. Ошону соцработниктер билип калышып, сенин доходуң бар экен деп, эми бербей жатышат жөлөкпөлдү деп. Ошол туурабы, туура эмеспи? Ал маселе боюнча мен сизге даректүү түрдө карап туруп, мен сиз менен байланышып анан жооп берип коеюн. Мен бул катты да ошол соцработниктер менен таластагы байланышып сурангамда жардам берип койгула деп. Бул биринчиси, экинчиси, мына бүгүн да чоң ызы чуу болуп атат. Баласын таштап кеткен дагы бир 20 жашар кызыбыз болуп атат да. Ошол боюнча өткөн чакырылышта эле мен өкмөткө кайрылып сурандым элем, бейби боксторду киргизбейлиби десем, бул деген биздин институт семьяга туура эмес болуп калат, анан абдан каражат көп кетет экен деп атат. Бирок мындай учурда башка суроо туулуп атат да. Кыргызстандын жалпы Кыргызстандын бир жаранын жашоосунун мындай баркы барбы? Анан канчага эсептейбиз ошону? Сколько стоит жизнь одного кыргызстанца деп суроо берсем, сиз кандай жооп берет элеңиз? Мына мусоркада болду, бүгүн да таштап кетиптир, азыр суук, өлүп калсачы? Ошондо биздин жарандарыбыздын жашоосун биз акча менен канча баалап атабыз да? Бүгүнкү күндөгү биздин жалпы жана улуттук статистика комитетинен министрлик экономика жана коммерция министрлигинен алган маалымат боюнча ал 7700 сомдун тегерегинде. Жок, мен сиз мени түшүнгөн жоксуз. Адамдын өмүрү канча турат? Адамдын өмүрү бааланбайт да акчага. Эмнеге анда өкмөт бейби боксторду роддомдорго коюп бергиле, эми бир райондо бирөө болсун макул, аны жалпы элге маалымат жеткирели, жаштарыбызга жеткирели. Ошондой кандай гана учур болбосун, балаңды деген мусоркага таштаба, балаңды сыртта таштаба деп ошондой бир саясатка өтсөкпү? Ал болсо дароо эле ал кече төрөгөн кызды укук органдары билесиз да, биздин эркектерди билесиз, биз патриархалдык өлкөдө жашап атабыз. Ал кызды коркутуп үркүтүп, же сен 2 айга камаласың, же вообще кесилип кетесиң, же болбосо балаңды алып кет деп. Эртеси күнү ал кыз өзүнө жанын кыйса, ким жооп берет? Ошондой суроолорду сиз министр катары, сиз абдан мындай, мен ойлойм, мындай боорукер, түшүнгөн, көп нерсени көргөн аял катары сизге кайрылат элем. Ушуну өкмөттө талкуулап, жанакы соц тармакты жетектеген эркек эмес аял киши болуш керек деп айтып келсем укпай атат. Байсалов отурат, кичине мындай ташбоор адамбы, түшүнбөй атат да. Ал өкмөттө ал каражат керек деп айтып атат да. Ошондуктан мен суранат элем да, ушуну каржылоосун карап туруп, питаниеге да акча жок деп атасыңар балдарга, анан ошол бейби бокско жок деп атасыңар. Бирок башка нерселерди биздин комитеттен өтүп атат, ага таап берип атабыз. Ушуну сизден суранат элем да. Көтөрүп, тактап, санап туруп келиңиздерчи. Мен ойлойм 90 депутаттын баары колдоп беришет болуш керек. Буну мен парламенттен да көтөрүп суранам да. Суранычы. Мен да колдойм бул сунушуңузду. Рахмат.